Саламатсыздарбы урматтуу интернет колдонуучулар жана теле көрүүчүлөр. Түз эфирде Калыс Чели программасы, студияда Азиз Шаршынбаев. Жакында эле жарандык активист Мавлян Аскарбеков улуттук коопсуздук комитетинде сурак берип баштады. Ага атайын кылмыш иши козголуп, бүгүн Мавлян Аскарбеков 5-6 саат сурак берип чыкты. Бүгүн биз студияга Мавлян Аскарбековду чакырганбыз, бирок ал сурак бергендигине байланыштуу келбей калды. Ошондой эле сөз эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы саясатчы Адил Турдукуловду да чакырганбыз. Саламатсызбы? Кандайсың, Адил? Аскарбековдун айтымында, Мавлян Аскарбековдун айтымында буга чейин учкун 2 жана авиа кырсыктан жабыркаган дача суу конуштарынын социалдык маселелери боюнча жолугушууларды өткөрүп, бийлик алардын маселесин чечиш керек деп айткам деп өзү Мавлян айтып жатат. Ага атайын мамлекеттик бийликти күч менен басып алуу жана конституциялык түзүлүштү бузуу деген берене менен иш козгошуптур. Мавлян Аскарбековго сиздер дайыма чогуу жүрүп, чогуу иш алып барып жүрөсүңөр. Сиздин оюңузча? Биринчиден, Азиз байке, өзүңүздүн программаңызга чакырганыңызга ыраазычылык билдирем. Жана сыйынтанам, анткени Next TV ошол Кыргызстанда көз карандысыз телекомпаниялардын эки көз карандысыз телекомпания болсо, ошолордун бири да. Бул абдан маанилүү, анткени силер болушуңар менен бул ошол биздин демократиялык процесстин таптакыр төмөндөп кетпешине силер да салым кошуп жатасыңар. Бул биринчиден. Экинчиден, Мавлянды мынакей ал саат 2-де иликтөөгө кирип, суракка кирип, УКМКнын ичине ал жерден ал мынакей 4-5 саатка чейин суракта болуптур. Бул менин оюмча бир кыйноонун бир түрү деп айтсак болот. Анткени мыйзам боюнча 4 сааттан ашпаш керек сурак. Бирок ошол УКМК органдары мындай мыйзам бузуулары биринчи жолу болгон жок. Алар бул азыркыга чейин мындай мыйзам бузуулар күчөп жатат да. Эгер 4 сааттан ашык сурак кылса, бул мыйзам бузгандык болуп эсептелеби? Мындай экен да, жаңы өзгөртүүлөргө киргизген боюнча бир күндө ошол жалпысынан 8 сааттан ашпаш керек экен. Бирок тынымсыз 4 сааттан да ашпаш керек. Ошондон кийин тыныгуу берип, ага эс алуу берип, керек болсо суу, тамак, аш да берип туруп, ошол андан кийин суракты улантыш керек деп тактана жазылган. Бирок биз укук коргоочулар менен сүйлөштүк, Азиз Абдрасулова, башка укук коргоочулар. Мындай тартип УКМКнын өзүнүн күнүгө бузулуп жатат деп алар мынакей ачыктап айтып жатат да. Менимче мындай нормалар өзү туура эмес. Анткени эгерде УКМК чын эле ошол фактыларды далилдей десе, анда буга менин оюмча 2-3 саат жетиштүү деп ойлойм да. Алан таптакыр эле мынакей Шыкмаматовду көрдүк, Саляновду көрдүк, башкаларды сурак берип жатышат. Ал жерде ошол 8 сааттан кем эмес сурак алып жатышат да. Бул менин оюмча алардын ошол фактыларды далилдейин же бир нерсени билейин дебей, а бул жерде ошол адамдын укугун басынтайын, ого бетер басмырлаталык, башка мындай демилгелерди чыгарбасын деген таризинде ошондой иштерди алып барышат деп ойлоп жатам. Андан кийин сиз дача суу боюнча айттыңыз. Менин оюмча Мавлянды көтөргөн, биз жаңы саясий кыймылды көтөргөн бул тема абдан маанилүү. Анткени буга чейин, азыркыга чейин ошол учакта груз кимге багышталган, анын ким ээси экенин азыркыга чейин белгилүү эмес. Бул биринчиден. Экинчиден, биздин жаңы саясий кыймалы ошол жакка барып, ошол жергиликтүү жашоочулардын укуктарын коргоп жаткан себеби, анткени бир да талап, социалдык талаптар ал жерде аткарылган жок. Бул жерде биздин талабыбыз ал жердеги конуштан элдер мындай коопсуз жайга которулсун, жайгашсын, эл аралык стандарттуу түрдө аларга ошол компенсация төлөнсүн деп кыйкырып жатсак, бийлик ошол суроо талаптарды угуунун ордуна кайра ошол маселелерди көтөргөн активисттерди басынтып жатат. Бул муну айтып коюш керек да. Андан кийин менин оюмча бул жөн жерден эмес. Жаңы саясий кыймылы
башка бир саясатчыларга, мындай азыр мындай оппозиция болуп калган саясатчыларга караганда 5-6 жыл мурун түзүлүп, системалык түрдө ошол бийликке алардын жүргүзгөн саясатына оппозициялык жападан жалгыз топ болчу десек жаңылышпайм деп ойлойм. Бул анткени ал убакта ошол бирөө дагы Атамбаев күчүндө болуп турганда ага айбат көрсөтүүгө эч ким жараган эмес. Ал эми азыр ошол ал кетерде көптөгөн мындай баатырлар чыгып калбадыбы? Туура эмес саясат жүргүзүп жатат, Кыргызстанды туңгуйукка алып барып жатат депчи. Бирок ошол саясатчылардан сурагым келет, эмне үчүн силер буга чейин унчукпай тынпыйып жаттыңарда, андан азыр эле ошол мыйзамсыз иштерди азыр эле көрүп калдыңар? Эми анын баары президенттик шайлоого байланыштуу болсо керек. Сиз жаңы эле программа башталаардын алдында Мавлян Аскарбеков менен телефон менен сүйлөштүңүз. Ал өзү эмне деди? Деги кайсы иш боюнча буга кылмыш ишин козгоп атышыптыр? Же азырынча айтылганга болбойт бекен? Мавлян Аскарбеков жаш болсо дагы, ал кечээ саясий жолун баштаган эмес. Мурунтан бери эле ошол 2010-жылдагы революцияга дагы активдүү катышып, апрель революциясынын баатыры. Андан тышкары бүт ошол Бишкектеги проблемаларды жана республикалык деңгээлдеги эң көйгөйлүү, башкалар көтөрбөгөн маселелерди көтөргөн чыган бир патриот инсан деп айтсам болот. Анан экинчиден Мавлян Аскарбеков чынында башка жаңы саясий кымылдын өкүлдөрүндөй эле ал мыйзамды сыйлаган, конституцияны туу туткан десек болот. Ошолордун адамдардын бири. Анан кийин ал эч качан мындай УКМК ага айып коюп жаткандай, эч качан ол бийлик конституциялык жол эмес, күч менен кетсин деп эч качан антип айтпайт да болчу. Мен муну кесе айта алам. Ал эми УКМКнын бул ишти, бул өңүттү алып барып жатканы жана бул берене боюнча кылмыш ишин козгогону бул эч кандай мыйзамсыз, бул бир гана саясий буйруктун аткарылып жатышы жана оппозиция болгон басым деп так кесе айта алам. Анткени ал кишинин өзүнүн айтканы боюнча дагы Улуттук коопсуздук комитетинде мамлекеттик бийликти күч менен басып алуу жана конституциялык түзүлүштү бузуу деген 297 статьянын 1-бөлүгү боюнча иш козголуптур Мавлян Аскарбековго. Ал берене боюнча 3 жылга чейин адам кесилип кетиши мүмкүн. УКМКнын атайын пресс-релиз даярдап, ал ошол берене боюнча кылмыш козголду дегени, бул ошол жана УКМКга чакырганы 8 саатка чейин суракка мындай алганы, бул ошол башка активисттерге, көз карандысыз мындай саясий майданда жүргөн жарандарга бир коңгуроо кагайын деп, аларга мындай эскертүү кылуу деп эсептесек болот да. УКМК мурунтан бери эле бул мурунку КГБ, ал ошол убактагыдай эле бул ошол мыйзамга баш ийбей саясий бийликке алардын буйругун гана аткарган орган болуп калды. Керек болсо репрессиялык орган болуп калды. Бул Мавлянга болгон басым, бул ошол жаштарга, жаңы муунга, элдин кызыкчылыгын коргогон инсандарга мындай басымтуу аракети деп эсептесек болот. Бул кече башталган жок. Мен эскертип кетейин, эстетип коеюн. 1 жылдан ашып кетти элдик парламенттин өкүлдөрүнө 5-6 инсанга алар оор берене боюнча кылмыш ишин козгоду. Аларды ошол төңкөрүш кылууга аракет жасады деп туруп, мынакей 1 май райондук сотунун чечими менен 14 жылга чейин кесилди. Бул туура эмес. Сот жабык түрүндө өттү. Бул жерде эч кандай факт далилденген эмес болчу. Алардын эч кандай мындай далилдөө фактыларды келтирген эмес. Бир эле ошол тыңшоо менен, мыйзамсыз тыңшоо менен жана монтаждаган нерселер менен алар ошол элге туура эмес нерселерди таңгылап жатат да. Сиз жанагы кесилген оппозиционерлер боюнча айтып жатасыз. Бул элдик парламент боюнча айтып жатам. Андан мурун бириккен оппозициялык кыймылды биз чогуу түзүп, Равшан Жээнбеков, мен дагы Бектур Асанов, Кадыров, жалаң башка инсандар бар болчу. Ошолордун өкөсүнө Бектур Асанов, ал мурдагы Жалал Абад губернатору, жана Кубаныч Кадыров, бул ошол Атамбаевдин өзөңгүлүш досу десек болот. Балыкчы боюнча чыр чатак болбоду эле Бакиев убагында. Ошондо камалып да жүргөн,
Швецияга саясий башпаник издеп да жүргөн, анан кийин революциядан келип ошол алдагы мынакей август айында ага карата дагы аларга карата дагы соттун чечими чыгат да. Бирок кайрадан эле бул жерде дагы саясий буйрук болуп жатканын биз баарыбыз көрүп жатабыз. Эч кандай мыйзамга мындай эме эмес да. Анан кийин мунун ууландысы катары Садыр Жапаровго, Өрбек Текебаевга карата соттук процесстер жана Садыр Жапаровду 11,5 жылга кесип жаткандагы бул саясий буйрук. Анткени өзү мындай жабырлануучу Эмилбек Каптагаев Садыр Жапаровдун эч кандай күнөөсү жок деп баса айтса дагы сот муну четке кагып, анан кийин 11,5 жылга чейин кесип жатканы бул ошол Кыргыздын көлдүн чыган исанын Садыр Жапаровду таптакыр ошол саясий талаадан четтетип коюу, анын мындай эл менен ажыратып коюу аракети деп бааласак болот. Анан кийин Текебаевден болгон бүт могу процесстер күнүгө соттун атынан мыйзамга таянбай бүт элементардык процессуалдык нормалар бузулуп жатат. Анын экөөнүн тең Садыр Жапаров менен Өрбек Текебаевди соттун чечимине чейин президенттикке атаандаштыкка мындай жолотпой койгондугу бул алардын бийликтин мындай агония болуп жатканда. Алар чөп кыймылдаса эле ошону мындай баса калып кесип жок кылайын деген аракети болуп жатканда, албетте бул кайра эле мурунку Бакиевдин жана Акаевдин кайталаган каталар деп билсек болот. Түшүнүктүү. Мен телекөрүүчүлөргө эскертип кетейин. Биз Мавлян Аскарбеков жөнүндө сөз кылып атканбыз. Ал бүгүн 5-6 саат сурак берип чыккандан кийин мен дагы байланыштым. Мага билдирүү жиберди. Азыр тергөө бүтмөйүнчө муну сыр боюнча кармаш керек экен, эч нерсе айта албайм дейт. Бирок тергөө бүткөндөн кийин ал бизге келип өзү маек куруп бергенге макул болду. Сиздердин сөз эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы экенсиз. Сиз муну жакында эле өзүңөр түздүңөрбү? Кандай иш алып барып атасыңар ушул комитет сөз эркиндигин коргоо боюнча? Эми түзүлгөнүбүзгө 1,5 жыл болду. Негиздөөчүлөрү Республика гезитинин негиздөөчүсү, чыган журналист, мурунку АКШдагы элчи Замира Сыдыкова. Өзү да жабырланган, түрмөдө да отуруп чыккан. Акаевдин убагында кайра эле жала боюнча. Экинчиден Равшан Жээнбеков, өзүңүз билесиз, Бегалы Нарбозоев, Кыргыз Today сайтынын жетекчиси, жана Нарын Айып. Ал мынакей азыр ошол алдагы куугунтокто жатат да. Бизди ошол бириктирген жана башка журналисттер бар. Булар формалдуу түрдө негиздөөчүлөр жана ошол юридикалык жактан десек болот. Ал эми бул жерде уюмга көптөгөн башка журналисттер да бар, активисттер да бар кирген. Бунун түзгөн себебибиз чында Кыргызстан Борбор Азия аймагында бир эле нерсе менен сыймыктанса болот да. Сөз эркиндигинин бар болушу менен, албетте салыштырмалуу түрдө. Жана мындай тынч митингдерди өткөрүү укугун жазылганы менен жана ошонун шарттуу түрдө, салыштырмалуу түрдө атка алыш менен. Бул эң башкы биздин байлыгыбыз. Керек болсо 25 жылдан бери, көз карандысыздыктан бери эң башкы жетишкендигибиз деп айтсак болот да. Андан кийин 2010 жылдагы 7-чи революциядагы бирден бир себеби ошол революциянын болгон. Элдин ошол сөз эркиндиги болуш керек, авторитаризм болбош керек деген уран менен чыккандыктан ошол революция болгон да. Бирок өкүнүчтүүсү Атамбаев башында мындай сөз эркиндикке жол берди дагы, андан кийин 2011 жылда кайра негативдүү терс процесстер кайра башталды. Эсиңизде болсо 2010 ошол 2011 жылдары КТРде мындай оппозициянын өкүлдөрү дагы абдан мындай кескин ойлорун айткан кишилер, инсандар дагы катышып калчу. Азыр болсо КТРде кара тизме, кайра эле саясий оппоненттерин шыбамай, далилсиз мындай бүт маалыматты таратмай, ошондой саясат кайра пайда болду да. Адил кечирип коюңуз, сизге ушул жерден бир суроо да. Ооба.
Болуптур, мамлекеттик телекомпаниялар кайра баштаптыр бир жактуу маалымат берген. Ошол мамлекеттик телекомпаниялар бир жактуу маалымат бербеши үчүн сиздер эмне кыла аласыздар? Аларга бир жактуу маалымат бердирбеш үчүн. Бир жактуу маалымат бердирбеш үчүн биз чыныгы кагаз түрүндө эмес, элдик, коомдук телеканалды түзүш керек деген ойдомун. КТР боюнча айтып кетсек, аны түп тамыры менен реформа кылыш керек. Биринчиден ошол финансылык жактан көз карандысыз кылыш керек. Менин оюмча 800 миңдей адам КТРде иштеген өзү тура эмес деген ойдомун. Менин оюмча кыскартыш керек бул сандарын. Анан кийин ал жерде ошол продакшн студияларды мындай көз карандысыз жеке телекомпанияларга окшотуп, алар ошол сатып алыш керек да продукцияларды. Ошондо алар мындай көз карандысыз болуп, ошол элдин кызыкчылыгын коргойт деген ойдомун. Мен тиги оюмду улантып кетсем. Мейли. Бул терс процесстер системалык түрдө башталган да. Ошону баарыбыздан көрдүк. Ал эмне менен уланды? Ошол КТР 5-канал сиз иштеп кеткен. Алар 2 жыл ошондой салыштырмалуу түрдө ачык эфир бергенге аракет кылышты да, 2 жылда бүттү. 5-канал Бакиевдики болсо керек эле, мен иштеген эмесмин. Сиз Кортто иштеп кеткенсиз. Ооба, мен Бакиевке иштеген эмесмин. Корт 5-канал болуп түзүлгөн андан кийин. Андан кийин Ош ТВ, Вечерний Бишкек басылмаларын рейдерлик жолу менен басып алды. Бийлик бул 2012-13 жылдары уланды да. Дагы бир этап журналисттерге мындай аларды сабоолор да көптөгөн каттарды. Бирок канча жолу сабалса дагы бир дагы факт ачыкталган жок да. Сиздер ушулар менен иш жүргүзөсүздөр. Ички иштер министрлиги бул фактылар боюнча биз иликтөө жүргүзөбүз, аягына чейин жеткиребиз деди эле. Канчалган журналисттер сабалды: Шайырбек Маматокторов, Дарья Подольская, Турат Акимов, Урам Ботобеков качып кетти, Адилет Айтикеев сабалган. Бирөөсү боюнча дагы фактылар ачылган жок. Кылмыш иши ачылган жокпу? Кимдер сабаган? Кимдер сабаганда, алардын артында ким турганы боюнча дагы ачылган жок да. Бул 3-чү этап болду. Андан кийин 4-чү этап болуп сотторго арыздарды берүү салтты калыптанып баштады. Бул салтты өзү Атамбаев баштаган, Дайырбек Аронбековго 2 миллион долларды тагып койду. Андан кийин башка журналисттерге гана эмес, ошол көз карандысыз активисттердин же эксперттердин жарыялаган маалыматы үчүн, алар жооп бербеген маалыматы үчүн азыр жооп берип жатышат да. Ошол 24 KG, Заноза KG, ошолор сайттылар. Андан кийин Заноза жабылды да. Заноза жабылды, эме болсо ребрендинг болуп кактус болуп калышпады. Андан кийин акыркы ошол биздин мындай эркин аянчабыз бул социалдык тармактар болгон. Андан кийин ошол социалдык тармактарга дагы мындай колун салып баштады да. Биринчиден мамлекеттик кызматкерлер ал жерде эч кандай комментарий бербеш керек деген демилгелер чыгып баштады. Андан кийин соц тармактар дагы ошол бир канча бир ошол подписчиктер болчу, аларда массалык маалымат каражаттары болуп катталыш керек деген демилгелер болуп уланып келе жатат да, токтобойчу. Андан кийин эң коркунучтуусу бул ошол жарыялаган пикири үчүн, ою үчүн бийликтин өкүлдөрү кайра буйрутма менен ошол сотко берип баштады да. Мынакей мага да сотко берген 50 000 сом мынакей карыз болуп жатам да. Ошонун айынан. Бул баары тең мыйзамсыз, системалык түрдө басым болуп жатат. Анан менин оюмча, бул жанакындай биз сөз баштабадыкпы, саясий куугунтук боюнча ошол Мавляндын УКМКга чакырганы боюнча, улуттук оппозиция кыймылдынын өкүлдөрүнүн камалышы боюнча, бул бирдиктүү процесс деп эсептейм да. Анан бүт процесстер бул терс процесстер. Түздөн түз келерки президенттик шайлоого багытталган жана негизделген деп эсептейм. Эмнеге дегенде булардын бийликтин жана Атамбаевдин максаты саясий талааны тазалоо. Ал жерде мындай башка бир көөнүктүү инсандар чыгып кетпесин, биздин ошол коопсуздугубузга, саясий коопсуздугубузга кедерги тийгизбесин, биздин мураскерибиз өтүп кетсин деген негизде ошондой терс процесстер уланып жатат жана күчөп жатат. Бул процесстер токтобойт менин оюмча, улана берет. Анан биздин таянычыбыз бир эле,
бул атуулдук граждандык коом. Анан граждандык коом ошого чыдабай сөз эркиндигин коргоо комитетин түздү да. Мен анткени ошол эле Замира Сыдыкова айтып атпайбы? Мен мисалы 20 жыл мурун ойлоп турмун, мени камаганда 20 жылдан кийин кайра эле ошол сөз эркиндигин коргоп баштайбыз депчи. Анткени эч кандай мындай динамика, алдыга карата кадам таштабагандай, биз бир эле ордунда тургандай болуп жатабыз деген мааниде айтып жатат да. Бул абдан туура маселе. Анткени чынында мен оюмча ошол элдин кайдыгерлигинен улам булар процесстер болуп жатат. Анткени элди да түшүнсө болот, эки революция тең болуп кетти. Бирок эч кандай жыйынтык болгон жок. Анан кийин кечеки эле оппозиция кайра эле бийлик болуп калса, ал дагы эчтеке жарабайт экен деген мындай көңүл калып калганда. Бирок менин оюмча бул ошол президенттик шайлоо күнү бул ойдон арылышыбыз керек. Элдер ар бир ошол Кыргызста жашайм деген, өзүмдүн уулдарым, балдарым, кыздарым бул мамлекетте жашасын десе, башка мамлекетке тентип кетпесин десе, анда ошол күнү 15 октябрда шайлоо участкасына келип, өз эрки менен административдик басымга мындай баш ийбей, өзүнүн ою менен, жүрөгү менен Кыргызстандын келечегин ойлоп, өзүнүн үй бүлөсүн ойлоп, кыргыз элин ойлоп, ошол негизде добуш бериш керек деген биздин эң башкы урааныбыз азырчы. Ошого карата силердин комитетиңер дагы жүргүзгөн иштери дагы ошого барып такалат турбайбы анда? Жарандык сезимди ойготуу силердики бир жагынан караганда. Анткени сиз азыр өзүңүз айтпадыңызбы? 20 жыл мурдагыдай эле басылбай турат, бирок ошого карабай баргыла деп сиздер ураан чакырат турбайсыңарбы? Таштайт турбайсыңарбы анда? Жакында мына президенттик шайлоо дагы башталган турат. Ошол учурда силердин кандай иш аракеттериңер болот? Сөз эркиндигине карата, эгер бирөөнө бирөө сөз эркиндигин баса турган болсо, бийлик тарабынан ошого барып жардам бересиңерби же кандай колдоо көрсөтөсүңөр? Көз карандысыз массалык маалымат каражаттарына колдооңор барбы силердин? Мындай болуп атат да, шайлоо убагында бизде мындай кара пиар абдан күчөп кетет, фейк жаңылыктар да көп тарап баштайт. Албетте бул менен күрөш керек. Бирок менин оюмча президенттикке талапкерлер өздөрүн ошол ажоо сезсе, азыртадан сезиш керек да, анткени президент болом десечи, хан сезсе чын эле, анда алар мындай айкөл болуш керек да. Булар ошол майда бир чымчып аларды мындай сындап көп учурда аларга мындай көп көңүл бурбаш керек деген ойдомун. Мисалы ошол эле Бабановдун ошол 5 массалык маалымат каражаттарына эскертүү, анан кийин Боршайком аркылуу, анан кийин экинчиден сотторго кайрылып жатканы бул анча туура эмес нерсе деп ойлойм. Анткени бизде башка механизмдер бар да, ошол нерсе менен күрөшүү. Анткени комиссия бар, ошол өзүн тейлөө, тескөө боюнча массалык маалымат каражаттары. Ал жанакы Шамар Алмайчиев, Кубан Мамбеталиев, Санжар Эралиев сыяктуу журналисттер мүчөлөр. Анан ошол жерде алар дагы ошол чечимдерди чыгарат да. Мындан кийин бул материал туура эмес болду, негизсиз болду. Биз дагы бир нече жолу ал комиссияга кайрылганбыз. Анан алар ошол чын эле мындайки КТРдин жүргүзгөн мындай маалымат саясаты туура эмес болуптур, силерге болгон каралуу туура эмес экен деп айтканы биз үчүн мындай чоң дем күч берди. Бирок ал эч кандай мындай айып койбойт да. Аны менин оюмча деги эле ошол мамлекеттик кызматкерлерге мыйзам түрүндө тыюу салып коюш керек деген ойдомун. Эч бир массалык маалымат каражаттарын мындай сот аркылуу ак үйгө баш ийген сот аркылуу аларды басып эметкен өзү туура эмес деген мыйзамда жазылыш керек деген ойдомун. Административдик ресурсту колдонбош керек дегенде өзүнүн мыйзамга киргизиш керек деген оюңуз барбы? Жок, деги эле ошол мамлекеттик кызматкерлер массалык маалымат каражаттарын сотко бербеш керек деген позициядамын. Бул абдан маанилүү. Анткени азыркы ошол сотко берип жаткан инсандар алар өздөрүнүн дити менен эмес, ак үйдүн буйругу менен жана ошол ак үйгө ишенген, ошого таянган соттор менен сөз эркиндиги муунтуп жатат да. Ага албетте биз мындай жол бербеш керекпиз деген ойдомун. Анан кийин
Бул процесстин улантышы, мен жана башында айтып кетпедим, бизде салыштырмалуу түрдө сөз эркиндиги жана тынч митингдин өткөрүү укугубуз бар болчу. Бул укукту биз мындай талашып келе жатабыз, анткени бул абдан маанилүү. Конституция так даана жазылган. Ар бир кыргыздын жараны кайсы жерде болбосун, кайсы убакта болбосун, башка өзүнүн үзөңгүлөшүүлөр менен чогулууга жана өз укуктарын коргоого бүт мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериш керек деп жазылган да. Бул жерде биз мамлекеттик органдарга дагы мындай арызды таштабаганга дагы укугубуз бар да. Билдирүүнү кылууга, кылбаганга да укугубуз бар. Анан кийин ошондуктан биз дагы бир нече жолу камалдык. Анан кийин азыркы мисалы 1-Май райондук соту ошол соттун алдында эски аянтта, жаңы аянтта, ОКМКнын алдында, стратегиялык мааниси бар. бар. Анан кийин борбордук шайлоо комиссиянын алдында чогулууга эч укугуңар жок дегени, бул ошол жанакы Атамбаевдин жүргүзгөн саясатынан улам болуп жатат да. Анткени президент айтпады алчы. Ошол шайлоону тынч өткөрүүгө бир тополоң кылууга аракет кылса, баарын тең камайм депчи. Ошону ишке ашырып атат да. Чындыгында мунун төркүнү башка сөзүнүнчү. Ал ошол чыныгы мураскер өтпөй калат, өзүнүн саясатын уламай калат. Анан кийин башка биринчиден саясий жашоосу бүтөт, экинчиден анын тегерегиндегилер баары тең жоопко тартылат деген коркуу сезими үчүн ошондой кадамдарга барып жатат деген ойдомун. Албетте бул мыйзамсыз. Буга биз баш ийбейбиз. Жана ар бир ошол айтып коеюн дагы бир жолу. Ар бир инсан кайсы жерде болбосун, кайсы гана убакта болбосун чогулууга жана тынч митинг өткөрүүгө укуктуу. Биз ошол укуктан пайдаланабыз. Ооба, 1-Май райондук соту жакында эле чечим чыгарган. Бирок ал конституцияга дагы баш мыйзамга, ошондой эле шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча мыйзамына дагы туура келбейт экен. Биз ал боюнча программа өткөрсөк керек. Кара пиар боюнча жаңы эле сиз айтып өттүңүз. Эми шайлоо башталып электе эле азыр президенттикке талапкерлер бири-бири менен чыгарып башташты кара пиарларды, бири-бирин жамандаган. Буларга сиздер кандай таасир тийгизе аласыңарбы? Токтоткула же болбосо жөн эле бирөөнү ак жерден каралаганга болбойт деп силердин комитет. Жалгыз эле сөз эркиндиги эмес, ошол бири-бирин жамандап аткан нерселерди да токтотконго мүмкүнчүлүгүңөр барбы же жокпу? Мындай да, Азиз Баке. Менин оюмча биз азыр ички массалык маалымат каражаттары жөнүндө айтып жатпайбызбы? Коркунучтар башка жерден да. Мисалы эсиңизде болсо 2010-жылдагы 7-революцияда болгон себеби бул ошол убактагы президентти тынымсыз башка чет элдик массалык маалымат каражаттары аркылуу шыбап келген үчүн болгон себеби да ошондон да. Анан кийин бул жерде дагы азыр ошол жанакы фейк маалыматтар, кара пиар ошол башка сайттардан, Кыргызстанда жайгашпаган мындайки башталып келе жатат да. Бул абдан коркунучтуу. Анткени биз мынайки жаңы эле маалымат коопсуздугубузду калыптанып келе жатабыз. Анан кийин ошолор булар өз демилгеси эмес, башка чет элдик бийликтин бизге карата жүргүзгөн саясий процессибизге мындай кийлигишүүсү катары кабылдасак болот да. Ошол коркунуч бар. Анан деги эле жалпы түрүндө айтсак, бул жерде ошол биздин президенттикке болгон талапкерлер өздөрүн мындай башка бир үлкөн державанын мындай тандоосу болдум деген үмүттү көрсөтүп жатканы, булар өздөрү ошол талапкерлер өзүнүн мындай кыргыз улутунун, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын коргобой, башка мамлекеттин бир саясатын жүргүзгөнгө даярданып жаткандай көрүнүп жатат да. Ошондой жагылданма, эски муунду мындай ошондой өңүттөгү салт, албетте бул биздин кыргыз мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнө болгон чоң мындай шек келтирген, кедерги келтирген нерсе да. Бул кара пиар билинбегени менен өтө коркунучтуу нерсе экен да, демек. Коркунучтуу. Көбүн эсе ошол Орусия жакта федералдык каналдар бар да. Мисалы эсиңизде болсо Текебаевди кандай ашылданган жок, НТВ телеканалы. Анан кийин Бакиевди дагы көптөгөн далилсиз фактыларды келтирип, 1-канал, 2-канал, Россия каналдары шыбап келген болчу. Биз ага туруштук бере алган жокпуз. Демек кара пиар чет мамлекеттердин бизге болгон таасири деп деле түшүнсөк болот экен да.
чын эле бөлөк сайттар менен келет, биз күнүгө карайбыз. Сөзсүз түрдө. Сиз негизи башында журналист болуп иштеп, азыр дагы журналист болуп иштеп жүрөсүз. Бир жагынан карасак, сөз эркиндигин коргоо боюнча бир жагынан карасак, укук коргоочудай да сезилесиз. Сиз деги эмне кылып атасыз? Ким деп айтсак болот сизди, Адил? Мен Кыргызстан мындай күйгөн жаранымын десем болот. Өкүнүчтүүсү мынакей, мен жакында Туркияга барып келдим. Ал жерде оппозициясы дагы марштарды өткөрүп жатат. Ал жерде миллиондогон адамдар чогулат экен. Бийликчил дагы эрдагында митингдерди өткөзүп жатат. Миллиондогон жарандар, эркектери, аялдары, балдары менен кошо, чалдары менен кошо, кемпирлерин ээрчитип алып, баары тең ошол жакта чогулуп, өз укуктарын коргоп жатышат да. Бул жерде алардын кимиси туура, кимиси туура эмес деп айткан жок. Бул жерде ошол баары тең ошол мамлекет үчүн күйүп жаткан адам сездим да, жана өз мамлекетим үчүн кичине өкүнүү да пайда болду. Анткени биз мындай кайдыгерликтен айрылмайынча эч кандай жылыш болбойт да. Мен эстетип коем, мен мынакей жакын 69 мектепте окугам, бүтүргөм. Андан кийин азыр мисалы бир дагы классташымды көчөдөн көрбөйм да. Эмне дегенде, анткени баары тең чет жакта башка мамлекет үчүн, башка мамлекеттин экономикасынын өнүгүшү үчүн өз абдан салымдарын кошуп жатат. Алар болсо ошол баары тең акылдуу, менден күчтүү балдар болчу да. Андан кийин алар болсо ошол өз мамлекетинен кетип, сагынуу болсо дагы ошол жерде жашап, өз тирилигин жашап жатканы бул биз үчүн абдан чоң трагедия деп эсептейм. Андан кийин алар ошол Кыргызстанга кайтып келмейинче, жана биз ошого шарт түзүп бермейинче, биз мындай бат түрдө, тез түрдө өнүгүү жолуна түшө албайбызго деген ойдо келет да. Сиз өзүңүз Анан кийин жанагы сөз эркиндигин коргоо комитети, бул көбүнчө журналисттер, активисттер. Анан кийин мен дагы ошол өзүм журналист болбой эле, анан кийин биздин укугубузду коргой бересиңби деген сөздөн кичине арылайын деп иштеп баштадым. Анткени мен өзүм биринчи кесибим ошол журналист болгон. Мен КТРде, сиз да иштеп кеттиңиз эле ошол убакта. Радиодо да, передачаларда да алып барып жүрдүм. Бирок дагы бир жолу айтып кетейин, ошол бул 2090 жылдардын аяктары жана 2000 жылдардын башында болчу. Ошол убакта кандай кара тизмелер болсо, саясий буйруктар кандай аткарылса, кандай оппозиция шыбаса, азыр болсо андан кем эмес да. Керек болсо ошол технологияларды ого бетер өздөштүрүп, Илим Карапбеков бүт баарынын мыкты бүт буйруктарды аткарып жатат. Ага алкыш. Сиз жана ошо мамлекеттик телекомпаниялар боюнча сөз козгогондо, биз өзүбүз коомдук телеканал түзүү үчүн аракет кылып жатабыз деп айтпадыңызбы? Ага кантип аракет кыласыз? Мүмкүн эмес да КТРде жулуп алыш. Биринчиден борбордук шайлоо комиссия менен мынакей КТРдин байкоочу кеңеши бирдей эле түзүлөт да. Ал жерде дагы фракциясы парламент жарымысын көрсөтөт, анан президент да көрсөтөт. КТРдин байкоочу кеңеши деле ошондой. Ошондуктан президент жана КСДП партиясы кандай саясат жүргүзсө, алар да ошол саясаттын уландысы катары кабылдаса болот да. А бул кандай саясат? Бул кайра эле демократиянын муунту, сөз эркиндигин жок кылуу, бүт ошол тынч митингдерди өткөрбөө. Анткени анын максаты эмне? Бул максаты байкоочу кеңеш менен тигилердин түзүмүн, мүчөлөрүн салыштырып жатасызбы? Салыштырып жатам, ооба. Өзү түзүмү туура эмес деп айтып жатам. Анткени бул президенттин ого бетер көп укуктары берилген. Анткени ал биринчиден өзү көрсөтүп жатат, жана ошентип дайындап жатат. Экинчиден ал түзгөн коалициянын башында өзү КСДП партия турбайбы? Ал көрсөтүп жатат. Анан бүт монополия болуп жеткен да. КТРде деле, ЦИКте дагы, анан бүт башка бүт бийлик бутактарында дагы. Ошон үчүн эң башында эгерде алар туура тың саясат жүргүзсө, анда макул дейлик деш керек эле да. Анан экономикада эч бир жылыш болбосо, биз дагы бир дагы үлкөн чыныгы авторитеттүү инвестор келбесе, жалаң эле шылымдар биякта келип жатса, анан кайдагы биз өнүгүү боюнча айтып кетет элек. Жок да. Ушун менен бизге берилген убакыт дагы соңуна чыгып калды окшойт. Мен телекөрүүчүлөргө эскертип кетейин. Бүгүн биздин студияга сөз эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы Адил Турдукулов келди. Бизге келип ачык маек куруп бергениңиз үчүн сизге абдан чоң рахмат. Сизге рахмат, Азизбек.
Ушуну менен бүгүнкү түз эфирдеги берүүбүз соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар. Danny on the track, boys. Danny on the track, boys. Danny on the track, boys.